Таалайбек мырза баласы менен бул кичинекей 2 бөлмөдө күн өткөрөт. 3 класстагы баласы тамагын жасап тиричилигин улантып келет. 3 жыл алдын миграцияда Москва шаарынын ит комбинатында адистиги боюнча технолог болуп иштеп жүргөн. Комбинаттагы мекендеш жаш кыз терезеден кулаганын көрүп, аны аман алып калуу учурунда кырсыктаган. Мекендешин куткарууга жетишип жыгылган учурда экинчи тараптан эски бетон Таалай мырзага тийген. Кырсыга кабылгандан бери эки буту баспайт. Биринчи топтогу майыптуулугу аныкталып, атайын жөлөк пул чегерилген. Таалайбек Назаров аз болсо да келип жаткан гуманитардык жардамдарга кайнет кылып жараткандын сыноосунда өмүр өткөрүүдө. Ошубуз өнүгө берсен, гүлдөй берсен, заманыбыз тынч болсун, жакшы болсо, бизге да жакшы болот деген ойдобуз. Себеби баарыбызга тегиз болсун. Рахмат сизге. Баары жакшы. Барып кулап бараткан жерде мен аны кармап калып көтөрүп өзүм түшүп кеттим. Анан баягы операция турган эски бетон бар экен, аркама келип басып калды. Ошондон кийин эле ушундай инвалид болуп калдым. Ошондон бери ушинтип келатам. 3 жыл болду. 3 жыл болуп атат. Бир балаңыз менен үйдө отурат. Бир балам менен үйдө. Ушул мени караган, оокат кылат, бар жокту суп кылат, спорт менен машыгат, мени карайт. Экөөбүз 6да туруп намаз баштагандан кийин экөөбүз соцсайштаданга бара алып турат. Эми жамандабайм, баары эле жакшы. Эми заманга жараша биз деле баарына ушундай каниет ыраазы болсок болот, Кудайга шүгүр. Каланын социалдык тармагын жетектеген вице-мэр Эмил Шадыханов жергиликтүү бийликтин атынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга материалдык жардам жеткирди. Калыгайым 80-жылы Тамекиде иштеп жүрүп ден соолугунан ажыраган. Ноокат районунан келип көп кубаттуу үйдүн батиринде ижарада жашайт. Шаар бийлигинин өкүлүнө көйгөйүн айтып, азык-түлүктөн көмөктөшкөнү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Өмүрүң узун болсо да жашап турсаң калар эми. Бармын жокмун мен Алла билет го. Анда канча күндүк өмүрүм, канча күндүк суум бар, аны Алла билет. Бирок арызымды айтып алдым. Болду, биз мына ушу биздин ушу территориянын жетекчиси бар. Biz жазып алдык. Biz немеге комиссияга болгондо. Мамлекет пенсия 6900 сом берет. Жакшы жүрөм. Ден соолугум жакшы. Инвалид болгоныма 40 жыл болду. Жакшы жүрөмүн. Өзүм көчөсү бирди 28 дом. 28 дом 8 квартирада жашайм. Жардам бере турган берелмен байлар болсо бере берсин жардамчы. Омодуңар кызым болсун, тениңер таза болсун, жатканда жолуңар болсун, кызыл жолдошуңар болсун, Аллахым ишиңерге рыбай берсин. Шаарда 7099 ден соолугунан майыптуулугу бар жаран каттоого алынган. Анын 970 18 жашка чейинки өспүрүмдөр. Каттоодогу 4000 жаранга социалдык фонд тарабынан 6000 сом жөлөк пул чегерилет. 3099-уна каланын социалдык өнүгүү башкармалыгы 1000 сомдон 4000 сомго чейин пенсия менен камсыздайт. Быйылкы жылы 145 жаранга мамлекеттин эсебинен ден соолугун чыңдоо үчүн Ысык көл жана Бишкектеги дарылоо борборлоруна жолдомо берилген. Жергиликтүү казынанын эсебинен дагы 700 сомдон бөлүнүп жеңилдиктер каралат. 2 жылда бир жолу ошол тиш протездөгө 2000 сомдон 2 жылда бир жолу ошол биздин ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, аз камсыз болгон жарандарга ошол жардамдар берилип келет. Андан тышкары бизде ушундай пандемия шартында ошол жалпы эле аз камсыз кыйналган жарандардын катарында ошол негизден ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга ошол жанагы гуманитардык жардамдар, азык-түлүк, дары-дармек, кийим-кечек тарабынан бир топ жардамдар берилди. Бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен жана биздин ошол баягы дем берүүчүлөрдүн эсебинен жана мамлекеттик бюджеттин эсебинен бул берилип келди. Алардын мамлекет тарабынан берилген жөлөк пулдар, пенсиялар ар бир баягы ай сайын өз убагында даректүү төлөнүп берилип келди. Эч кандай токтотулуп, мындай кармалып созулган болгон жок, убактар болгон жок. Ден соолугунан майыптуулугу бар жарандарды коомго активдүү тартуу аракети күч. Бейөкмөт уюмдар өлкөнүн айырылуу катмары үчүн 40 багытта иш алып барат. Мамлекеттен чегерилген жөлөк пулдун суммасы аз болгондуктан жашоо турмушунда кыйынчылыктар көп. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Тагдыр экен ошо 3 жыл мурун жапжак эле басып жүргөн адам Капыстан ошо Москва шаарында жана мясо комбинатта иштейт элем, өзүм кесибим боюнча технолог анан. Талгат аягы барып алган сен, балам отуруп ал. Бу жер не болду? Мне нормально. Отура берсин,
Анан мезокомбинатта ошо 3-этажда жумуш болуп атып, жана терезеде жана эттин бир нерсесин алам деп бир жаш кыргыз кыз эле барып кулап бараткан жеринде мен аны кармап калып көтөрүп өзүм түшүп кеттим. Анан баягы операция турган эски бетон бар экен, аркама келип басып калды. Ошондон кийин эле ушундай инвалид болуп калдым. Ошо эле ошондон бери ушинтип келатам мен. 3 жыл болду. 3 жыл болуп атат. Бир балаңыз менен үйдө отурасыз. Бир балам менен үйдө. Ушул мени караган, оокат кылат, бар жокту сууп буп кылат, спорт менен машыгат, мени карайт. Экөөбүз 6-да туруп намаз баштап, анан кийин экөөбүз. Сизге жардамдар кандай болуп турат буга чейин? Жергиликтүү бийликте келе турганынан абалыңызды сурап турушабы экен? Сурап турат, конечно, сурап турат, болуп турат. Жаман эмес, рахмат. Ну, соцсайттардан кабар алып турат. Эми жамандабайм, баары эле жакшы. Эми заманга жараша биз деле баарына ушундай каниет разы болсок болот, Кудайга шүгүр. Себеби менин Талайбек Назаров, Талайбек. Канча жөлөк пул аласыз? Биринчи группа жөлөк пул алам. Анан ошол Кутубек Абдуллаев өзү кабар алып турат, соцсайттан башчысы жакшы, жаман эмес. Эми канчалык ушу Кыргызстан өнүксө биз деле ошону тилеп турабыз, бизге деле жакшы болот деп эми. Ар нерсеге док кылып эми муну дей бербеш керек. Баарына шүгүр, Кудайга шүгүр. Сиздерге дагы ийгилик, ден соолугуңар болсун. Рахмат.